Салам достор, Кыргыз таамдары каналына кош келипсиздер. Достор, бүгүн мен сиздерге аябай даамдуу, тоюмдуу, бат жасалуучу макарондон пловдун дагы бир түрүн көрсөтөм. Биз биринчи керектүү азыктарды жууп, тазалап, туурап даярдап алышыбыз керек. Кызыган казанга майды куюп, майды кызытып, этти салып, этти жакшылап куруп баштайбыз. Биз этти таза кылып курушубуз керек. Эми пиязды салабыз. Пиязды салып, сабизди да салып, татымына жараша туз кошуп, сабизди жакшылап куруп алышыбыз керек. Жана паприка менен куркума да коштум. Пияз менен сабиз жакшылап курулгандан кийин эми картошканы салабыз. Аны дагы куруйбуз. Ичине томатная паста салдым. Биз орто отто куруйбуз. Анткени бат отто курсак анда бардык азыктарыбыз күйүп кетиши мүмкүн. Эми макаронду салдым. Макаронду дагы куруп баштадык. Орто отто куруйбуз макарон кызарганга чейин. Бул макаронду бардыгы эле билсе керек. Рошки деп аталат. Бул рошкини очокто казанда бизге апам ушул рецепт менен куруп берет эле. Аябай даамдуу, балалыкты эстетет бул рошки. Мынакей, биз макаронду да куруп алдык. Эми макаронго кайнак суу куябыз. Суу макарондун үстүн бирже 2 сантиметр жаап туруш керек. Бул жерде мен болгарский перец салып жатам. Даам аябай жакшы чыгат. Каалоочулар болсо чеснок салып койсоңуздар болот. Суу тартылганга чейин кайнатабыз бат отто. Мынакей, суусу дагы тартылды. Биз казандын крышкасын жабып 10-15 мүнөткө дымдап коебуз. Мынакей достор, 15 мүнөттө өттү. Өзүңүздөр көрүп тургандай аябай жакшы бышты. Жакшылап аралаштырып, эми идиштерге салып баштайбыз. Достор, эгерде рецептим жакса, анда сиздерден комментарий жана лайктарды күтүп калам. Менин каналыма жазылганды унутпаңыздар. Баарыңыздар ден соолукта болуңуздар, жакшы калыңыздар, аман болуңуздар.